Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabahımız babul mesh alal huffeyn. Eki mastığa mastartu babı. Negizi mastığa mastartu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti menen, yani kavli sünneti menen dağı, fiili sünneti menen dağı sabit bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mastığa mastartuğa da buyurgan, Peygamber özü dağı mastığa mastartgan. Yani iki nerse menen bekemdelgen. Jana bul uşul mazga mastartu uşunday bir mesele bolup ketken bul. Negizgi şariatыбызda akida meselelerge dağı kirişip ketken. Akida meselesi kim mastığa mastartbasa Аны ахлы сүннә вал жамааттан эмес экен деп аны чыгарып салган, ошондой деңгээлге да барышкан. Ошондуктан акыйда маселелери дагы ахлы сүннә вал жамааттын бир белгиси мастыга мастартуу деп дагы айтылып келет. Эгер бул мастыга мастартууну инкар кыла турган болсо, ага ишенбесе, бул жок нерсе десе, ага хатта кафир болуп кетиш коркунчу дагы болуп калат негизи. Ошондуктан бул mutavatir maşhur hadisler menen sabit bolgon. 40, 50, 70 чейин болгон сахабалар риваят кылган негизи. Ошол мастыга масты пайгамбарыбыз өзүнүн мазына мастартты деген риваяттар ушуну көп болгондуктан көптөгөн сахабалар 50ден ашык болгон сахабалар риваят кылгандыгы үчүн ал мутаватир деңгээлге жетип Allah'tın ayatida kelgen puttu juğula деген ökümdü mastıga mastартууга буруп салатыган деңгээлде болгон. Себеби негиз Ханафи мазхабында усул эрежелеринде азыргы пут жуу Куранда кат'ий далил келген болсо, ошол кат'ий далилди аны насх кылып, анын өкүмүн башка жака буруштук үчүн мутаватир хадис керек, же болбосо машхур хадис керек. Бул азыр мастыга мастартуу хадиси мутаватир деңгээлге жетип жатат. Анда путту жуубай мастыга мастартып койсок болот экен. Себеби ал мутаватир хадис менен сабит болуп жатат. Эми биринчи азыркы айткан бул маселенин ичинде келет. Азыр кээ бир пайпакка мастартып койгондор болуп жатат негизи. Буну башында эле айтып кетсек болот. Пайпакка мастартуу азыркы учурдагы мындай жука Кытайский же Османдан башка пайпактарга мастартканга болбойт. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайпагына мастартты деген хадис негизи ошол учурдагы пайпактар мындай пайпактар болбогон биринчиден. Экинчиден ал хадистер мутаватир деңгээлге дагы жетпеген, машхур деңгээлге дагы жетпеген. Болгону хасан даражасына жеткен. Хасан даражасына жеткендиги үчүн алар бизден азыр Ханафи мазхабынын усулуга карасак дагы негизи ал кат'ий далилди өкүмүнү өзгөртүргөнгө дагы болбой калат. Дагы бул мастыга мастартуунун шарттарын бул жакта айтабыз, ошол шарттарына да түшпөй калат. Мастыга мастартууда шарттарына түшпөй калат, ошондуктан ага жайыз болбойт. Эгер ошого тартып жүргөн болсо андай кылып андан сактанып этият болгон жакшы болот. Өзгөчө дагы ибадат бабында сактанып турган жакшы болот андай нерседен. صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر. Эки мастыга мастартуу жайыз экен шариятта. Шариятта жайыз тартсаңыз болот. Же болбосо бул мастыга мастарса болот деп путуңузду жууп жүрсөңүз да болот. Масты кийиш сизге фарз эмес. Ушу кийбесең күнөөкөр болосуң деген нерсе эмес. Каалаган адам масты кийип, мастыга мастартып жүрсө болот. Каалаган адам кийбейле путуну ар намазда жууп жүрсө дагы болот. Жайыз экөөсү дагы ошондуктан сахха, яни жаза, жайыз болот. Эки мастына мастартуу жайыз экен фил хадасил асгар. Кичине даратта. Хадасул акбар бол, хадасул асгар бар. Хадасул акбар жанабаттан. Гусул важип болуп кала турган болсо, ал хадасул акбар чоң даратсыздык болот сизде. Ошол чоң даратсыздык болуп кала турган болсо, масты кийип алган болсоңуз, гусул ала турган болсоңуз мастыңызды чечесиз. Түшүнүктүү? Мастыңызды чечип, кийин путуңузду жуасыз. Бирок азыркыдай кичине даратсыздык боло турган болсо, аз даратыңыз сынып кала турган болсо, масты кийген болсоңуз, ага дарат алганда аны дагы мастарсаңыз болот экен. Ошондуктан бул жерде фил хадасил асгар кичине даратта болуш керек. Түшүнүктүү? Кичине даратта ошол дарат сынгандан кийин мастартасыз. Лир rijali wan nisa'i дейт. Эркектерге дагы, аялдарга дагы бирдей экен.
Yani mас тарту, erkekler дағы мас тартады, мас киім, жана аялдар дағы мас тартады, жана сапарда болсын, мұқим болсын, же мұсафир болсын айырмасы жоқ. Yani safarda bolsa da mас тарса болады, сапарда болбой, айылда, шаарда жашап жатқан, өзінің жерде жашап жатқан болса, ал жерде дағы мас тартып жүре береді екен. وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَخِينٍ غَيْرِ الْجِلْدِ дейді. وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَخِينٍ غَيْرِ الْجِلْدِ. Өзі масты териден болуш керек, негізгі. Териден жақшы бекем, ошондай тигилген болуш керек. Бирок кээде териден болбой, башка нерседен болуп калса дагы болушу мүмкүн экен. Ошондой валау кана эгер мастыга мас тартуу, эгер ошол эки мастыбыз мин шайин сахин катуу нерседен болсо, азыр мисалы териден болбостон бир германтинден болуп жатат, бир өтүктөр болуп жатат, же болсо ошондой, же азыркы сапоктор болсо дагы эгер чечпесе, ошол кызылашты жаба турган болсо, эгер чечпей жүрсө, ага да мас тартса болот негизи. Же болсо өтүктөр боло турган болсо, ага да мас тартса болот негизи. Же болбосо баягы валинкалар боло турган болсо, катуу бай кийиздей, ал негизи ошо азыркы териден башка дегенибизде баягы кийизден кылынган. Кийизден кылынган, өзү койсо тура турган ошондой кийим, бут кийимдер бар. Мисалы ошолорду бул жакта азыр эске алып жатат. Мин шайин сахинин, сахин болуш керек, катуу, гайрил жил териден башка болсо дагы дейт. Тери болбогон катуу материалдан, азыр катуу нерседен болгон болсун, эгер ошондой болсо, ага да мас тарса болот экен, негизи. Бирок анын азыркы шарттары келет, ошол шарттардын ичинде айтып өтөбүз. Саваун кана лахма на'лун мин жилдин, айырмасы жок, ошол эки мастынын териден на'л асты болсун, аула же болбосун дейт. Биринчи ошол азыркы на'л дегенде астын асты, мисалы үстү ошондой кийизге окшоп кылынган, бирок анын асты тери капталган. Анын астында тери капталган болот. Ошону муна'ал дейлет. Муна'ал дейт экенбиз. Эгер муна'ал болсо дагы мас тарса болот экен. Же болбосо муна'ал болбосо мужаллат. Мужаллат деген астыда үстүдө тери. Бирок бул жагы келген ва кийизге окшогон нерседен, ошондой бекем катуу болгон, ал менен сапар кылса боло турган, жана өзү кызылашты кармап тура ала турган, себеби калың болгондон кийин өзүн койсо дагы резинкасы жок эле, же болбосо жип менен байлап койбостон, мурда резинка жоктон жип менен байлашкан мурдагы адамдар. Ошол кызылашка келгенден кийин жип менен катуу кылып байлап коюшкан, түшүп кетпестик үчүн. Ошондой кылып баягы чүпүрөктөрдөн ороп, ошондой кылып өтүктөрдү кийишкен. Эгер ошондой боло турган болсо, мисал, ал өзү калың боло турган болсо, ал путка өзү турат, ошого мас тарса болот. Эми анын шарттары бар. Азыр айтканыбыздай, масыга мас тартуунун шарты ва юштарату ли жавазил масхи алал хуффайни саб'ату шараита. Масыга мас тартуунун шарттары 7 шарты бар экен. Эгер ошол 7 шарт табылса, анда масыга мас тарсак болот экен, жайыз экен. Биринчи эле шарт лубсухума ба'да гъаслир риджлайни. Эки путту жуугандан кийин кийиш керек экен. Биринчи эле шарт, путуңузду жуасыз, дарат аласыз, ошо дарат алып жатканда путту жуугандан кийин ошол масыны кийесиз. Кээде кээ бир адамдар биринчи путуну жууп алып туруп масыны кийип алышы мүмкүн. Эртең менен турганда ушундай болуп калат. Кээ бирлер баягы путту өзүн жуат дагы масыны кийип алып, кийин аз-маз туруп бул жагын даратын алышы мүмкүн. Негизи ошондой кылса дагы ошого мас тарса болот. Баягы эми азыр баягы дарат алып жатканда тартип бузулушу мүмкүн. Бир мустахаб болбой калышы мүмкүн, бирок ошондой кылса дагы бирөө путуну жууп биринчи масыны кийип алды. Ошол мастыга мисал путту жуугандан кийин кийген болсо жайыз экен. Кийин калган даратын алган болсо дагы. Валау кабла камалил вудуи дейт. Ошондуктан даратыңызды толук алуудан мурда путуңузду жууган болсоңуз дагы жайыз экен. Ида атаммаху кабла хусули нақисин лил вуду, даратыңыз сынбастан туруп калган даратыңызды толуктаган болсоңуз жайыз болот экен. Мисал сиз турдуңузда эки путуңузду жуудуңуз. Эки путту өзүнү жууп, мастыңызды кийип алып, кайра туруп даратыңызды толуктасаңыз болот экен. Бирок эки путуңузду жууп, мастыны кийгенден кийин уктап калыпсыз. Бир жарым саат уктадыңыз, же болбосо ортодо даратыңыз сынып калды. Yani путуңузду жууп эле мастыңызды кийгенден кийин даратыңыз сынып калса, анда кийин даратыңыз толуктаганда башкаттан путуңузду жуат экенсиз.
Путуңузду жууп, кийин башкаттан кийесиз. Бул деген биринчи ошол жерде дарат алганда, путуңузду жууп, биринчи эле массаны кийип алганда, калганын ушул дарат сынбастан туруп улантышыңыз керек экен. Болбосо жайыз болбой калат. Ошондуктан иза атаммаху кабла хусули нақисин лил вуду дейт. Нақидин лил вуду. Ошо даратты сындыруучу нерсе болбой туруп, сиз даратыңызды толукташыңыз керек экен. Себеби бул масты дарасыздыкты тосуп тура турган нерсе гана. Бул дарасыздыкты көтөрүп салбай сизди путуңуздан. Мисалы дарасыздыкты бир светке окшотсок, үстүңүздөгү бир кызыл же бар каптап кала тургандай ойлосок, элестетсек. Ошол келип, эгер путуңузда мазы боло турган болсо, ошол мазыны үстүгө түшөт. Ошол сизди путуңузга өткүзбөйт. Эгер масын чечип берсеңиз, бая путуңузга өтүп кетет. Ошол свет путуңузга тийип калгандай болот. Кийин бая мас тартканыңызда бая ошол кетирип коесаң. Ошондуктан бу ямнау сираятал хадас дейт. Яни хадастын, дарасыздыктын өтүп кетүүсүнү тосуп турат. Бирок сиз путуңузду жуубастан турып мас кийип алып үстүнөн мас тартып койсоңуз болбойт. Ал мас тартканы путтун астындагы бая путуңуздагы дарасыздыкты алып сала албайт ал. Түшүнүктүү? Ошондуктан азыркы маселебиз дагы эгер даратыңыз жок эле, же болбосо ортодо аны кийип алып даратың сынып калса, сөзсүз ал жерде чечип башкаттан дарат алышка туура келет. Эгер үзүрлүү адам дарат кийген болсо, мас кийген болсо эмне кылат? Мисалы бир тынбай мурду канап турган, же болбосо тынбай бир зара келип турган, же болбосо бир жерден ириң чыгып турган, ошондой бир үзүрлүү болуп калат. Же болбосо аял кишилер ошондой бир үзүрлүү болуп калат. Чөнки истихада болуп калат. Мисалы кан келип турган, ошондой бир абал болуп кала турган болсо, эгер ошол массаны кийип жатканда үзүр токтоп турган болсо, кийип алса, ошого чейин путту жууп, даратын толук кылып, кийин андан кийин келген болсо, биздин даратыбыз, массыбыздын мөөнөтү кете берет. 24 саатка жете берет ал. Түшүнүктүүбү? Ошол жете берет. Эгер азыркыдай үзүрлүү болуп, ошол же ошол үзүрсүз дарасыздык ага жетип турган болсо, анда мас тартпайт ал. Ар бир намазга дарат алып турат. Ар бир пайпак сыяктуу эле болот анда мас. Түшүнүктүү? Пайпак сыяктуу эле аны чечип, ар бир намазда дарат алып турушка туура келет. Эгер азыркыдай мөөнөт дарат алганда үзүрү токтоп туруп кийип алган болсо, анда бир күн толук тартса болот, жайыз болот. Бул биринчи шарты болду. Биринчи шарты эки путту жуугандан кийин масыны кийиш керек экен. Экинчи шарты сатрухума лил ка'байни. Кызыл ашыкты тосуш керек экен аны. Чөнки азыр туфлилер боло турган болсо болбой калат экен. Негизи кызыл ашык тоспойт алар. Өтүк боло турган болсо болот экен. Же болсо мазы боло турган болсо болот экен. Себеби кызыл ашык тосуп турат. Тизеге чейин чыккан болсо андан дагы жакшы болот. Же болсо ошол кызыл ашыкты жабып турган болсо жайыз экен ошол. Үчүнчү шарты ас-салису имкан мутабаатил маши фихима деп. Ошол эки масыда жүрүштүгү мүмкүнчүлүгү болуш керек экен. Жүрө ала турган масты болуш керек экен. Түшүнүктүү? Жүрө ала турган нерседен болуш керек экен. Эгер ал менен жүрө албаса, анда жайыз эмес. Ошол бут кийим сиз кийген масыңыз жүрүшкө лайыктуу болуш керек экен. Ошол менен бир 3-4 километр жүрө ала турган болушуңуз керек экен. Өзү менен, ошо масын өзү менен 3-4 километр жүрсөңүз боло турган. Фала яжузу ала хуффин мин зужажин дейт ошондуктан. Шишеден болгон масыга мас тартуу жайыз эмес экен. Түшүнүктүү? Ау хашабин же болсо жыгаштан жасалган мазы болсо, анда жүрүш мүмкүн эмес экен да булар. 3-4 километр жүрө албайт экенсиз. Бир 100 метр жүрсөңүз путуңуз ооруп отуруп каласың. Же шише болсо сынып кетет ал. Ау хадидин же болсо темирден. Түшүнүктүү? Мүмкүн бул заман күчөйүп, бир күн ошондой нерселерден дагы бир бут кийим кылып 10 километр жүрсө да оорубай турган болуп кетсе, мисалы, анда болуш мүмкүн. Бирок бул ошол өзүнүн учурунда андай нерсе жайыз эмес. Себеби бул менен жүрө албайт дагы. Түшүнүктүү? Ошондуктан ал мазы менен жүрө ала турган болушуңуз керек экен. Ан масыны кийгениңизде жүрсөңүз болот. Жүрүшкө мүмкүнчүлүк болуш керек экен. Бул үчүнчү шарт болду. Эми төртүнчү шартыбыз хулуу куллин минхума ан хурqin qadra 3 asabi'a min asghari asabi'il qadami дейт. Эми төртүнчү шарт эки масы дагы
жыртықтан бош болуш керек экен, жыртылбаган масты болуш керек экен. Анын тешиги жок болуш керек экен. Сиз мас тартканыңызда ошо жыртык масты болбостук керек экен. Эгер азыркы путуңуздун манжаларынын үчөөсү чыгып кала турган көлөмүнчө жыртык боло турган болсо, анда жайыз эмес экен. Түшүнүктүү, жайыз болбой калат экен. Бирок бул маселеде дагы ар бир масы өзүнчө эсептелет. Мисалы бир путтун масы өзүнчө тешиктер 3 жерде тешиги болсо, ошону эсептеш мүмкүн. Бирок бул экинчиси өзүнчө эсептелет. Мисалы бир масыда бир тешик бар экен, бир манжа бата турган. Экинчи масыда 2 тешик бар экен, 2 манжа батат. Ал мас тартсаңыз болот ага. Түшүнүктүү? Себеби үчөөнү 2 жупту эсептейбиз да, ал өзүнчө эсептейбиз аны. والخامس بيشنج شرط استمساكهما على الرجلين من غير شد ديت. Бешинчи шартыбыз ошол путубузга кийгенибизди аны байлабастан эле путту кармап тура ала турган болуш керек экен. Путуңузду кармап жабышып туруш керек экен өзү. Же болсо бир резинкасы жок эле, же болсо аны байлабастан эле өзү туруш керек экен. Себеби ал азыр айтканыбыздай катуу болсо, ал туруш мүмкүн. Азыркы мисалы пайпактарды резинкасын алып койсок түшүп калат ал. Резинкасы жок боло турган болсо турабы ал турбайт ал. Ошондуктан ага мас тартканга жайыз эмес. Бул биринчи шартка түшпөй жатат, дагы экинчи шарт бар, экинчи шартка дагы түшпөйт азыр. Пайпак маселеси, жука пайпактар мисалы. Вассадису алтынчы шарт ман'ухма вусул ал-ма'i ila al-jasad дейт. Ошол эки масы путуңуз денеңизге суудун өтүүсүдөн тосуп тура турган болуш керек экен. Азыр мас тартканыңызда путуңузга өтүп кетпес керек экен, анын нымдуулугу өтүп кетпестик керек. Колуңузду суулап туруп, мисалы мастыга мас тартасыз. Ошондой эле сиз азыр пайпакка мас тартсаңыз путуңузга өтүп кетет. Мисалы жакшы мас тартсаңыз, аны чечсеңиз путуңуз ным болуп калган болот. Ошондуктан сууду өткүзбөй турган болуш керек. Азыркы өзү тура турган болуш керек экен. Резинкасы жок эле, байлабай эле өзү тура турган болуш керек. Жана сууду өзүн путка өткүзбөй турган болуш керек экен. Бул деген жука болбосту керек экен да. Өтө жука боло турган болсо болбой калат. Себеби бул жакта азыркы тери болбосун дегенде да анын шархында ошондой деп тур. Кийизден кылынган деп тур. Мулаббат деп тур да. Кийизден жасалган бут кийимдер бар деп тур. Кийизге эле окшош, кийсең өтүккө эле окшойт, бирок кийиз ал териден эмес. Ошондой нерселерди айтылат. Бул ошондой нерселерди кийишкен экен да, ошондой нерсени жабырап деп келген экен негизи. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыз заманасында ошол жабыратуу азыркыдай биздин пайпактардай андай пайпак болбогон. Ал кийин чыкты булар. Ал учурдагы пайпак деп айтылган, жабырап деп айтылган нерселер ошондой калын нерселер болгон. Ол ушу жүндөн токулса да катуу кылган, өзүнү өтүктөй кийип ала турган, өзү менен да сапар кылган болгон, бут кийимдер өзү жок болгон ал учурда. Жалаңкут жүргөн же болсо ошол мазын өзүнү кийип сапар кылып кете берген. Азыркы өтүктөрдөй эле болгон ал. Hem 7-ci şart ayyabqa min muqaddamil qadami qadru 3 asabi'i min asghari asabi'il yadi deydi. Adamdın her bir putu kesilbey kalış gerek eken. Oşol kolunuzun 3 manjasıday bul jakta put kalış gerek eken. Misal ki bir adam putu kesilip ketken bolsa, kadam. Oşol kadamı kesilip ketiptir. Tavanı ele kaltır bul jakta. Hazır siz mas tartkanda anın üstüne tartışыңыз керекпи? Siz mas tarta turgan жер жок экен. Анда кандай кылабыз? Десе ошону айтып жатат. As-sabi ayyabqa. Калуу керек экен. Min muqaddamil qadam. Ошол кадамдын siz путуңуздун алды тарабынан qadru 3 asabi' min asghari asabi'il yad. Манжанын үчөөсүнүн көлөмүнчө ошол путуңуздун алды тарабынан калыш керек экен. Ошол калса кийин баягы үчөөсүнү суулап туруп тартасызбы? Ошону басканыңызда ошол жер калыш керек экен да. Жер калбаса анда мас тартуу да жайыз эмес экен. Эми мас тартпайт экенсиз. Эгер ошол путуңуз тегиз эле ошол жерден кесилип кеткен болсо, Кудай сактасын, анда мас кийип алсаңыз да ал мас тартылбайт ага. Себеби мас тарта турган жер жок да ал жерде. Чүнүктүү аны жуушка туура келет аны жуат. Эгер кызыл ашыктын үстүдөн путу ошол жерде жок боло турган болсо, кызыл ашык менен кошу. Анда путту дагы жуубайт ал. Çünkü puttu da жубайт. Ошондуктан бул жерде 7-ci шарт ошол мас тарта турган көлөмдөй жер калыш керек экен.
Ошо тамам менен кошо бул жакта аз маз мас тарта турган жер калыш керек экен. Мисалы азыркы ошол кызыл ашыктын үстүдөн кесилген болсо, bir маселеде бул дагы кызыл ашыктын үстүдөн пут кесилген болсо, кызыл ашык менен кошо экинчи путу турат, жакшы. Ошондо мас тартсаңыз болот экен, экинчи путуңузга мас тартсаңыз болот экен. Эгер кызыл ашык эмес, анын табан турат, бирок бул жагы жок экен, мас тарта албайсыз, бирок жууш керек баны. Табан турат, аны жууш керек экен. Бирок экинчисиге мас тарта албайт экенсиз. Эмнеге десе, шариятта сиз бирөөсүгө мас тартып, бирөөсүн жууп, жам кылган болуп калат, шариятта андай нерсе жок экен. Яни бир путуңузду мас тартып, бир путуңузду жуусаңыз, ал жайыз эмес шариятта. Же экөөсүн да жууш керек, же экөөнү да мас тартыш керек. Ошондуктан сиз кээде мисалы эки мастыңыз бар, бир путуңуз бир арыкка түшүп кетип, же сууга түшүп кетип, суу болуп калды. Суу болуп калса, экинчисин да чечишке туура келет. Неге десе, бир путуңуз жуулуп калды да, суу жетип калды. Экинчиси суу тийбеди. Ошондуктан аны экөөсүн да чечип, башкаттан жууп, анын мастын кийилет негизи. فلو كان فاقدا مقدم قدمه азыркы маселебизге бул тафри' болуп жатат. Бир маселе алып келип жатат. Эгер فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه. Эгер азыркыдай путунун алды жагы жок боло турган болсо, путунун алды жагы жок боло турган болсо, анда массыга мас тартпайт экен. Түшүнүктүү, бирок табаны турган болсо, бирок алды жагы жок болсо, анда массыга мас тартпайт. Экинчи путуна. ولو كان عقب القدم موجودا дейт. Эгер ошол путтун табаны турган болсо, анда экинчи массыга мас тартпайт экен. Себеби ал жерде мастыны тартууга махал калбады да. Мастыны тартыштык үчүн фарз жер болуш керек, ошол фарз жер жок болуп калды. Аны жууштук фарз болот эми. Ошондо бирөөсүн жууганыбыздан кийин экинчисин жуушка туура келип калат. Эми бул жерде масыктын да мөөнөтү бар. Мастын мөөнөтү келдик. Ваямсахул муқим. Мастыга канча мас тартылат? Ваямсахул муқим яуман ва лейла. Муқим адам, сапар кылбаган адам 24 saat, yani bir gece gündüz mas tartat ekan. Yani 24 saattın içinde mas tarsa bolat ekan. 24 saat bolganda şol bir gece anı masını çeçip anı жаңылаш керек. Putucu başkattan kiyiş gerek. Vel musafiru 3 ayyamin bilayaliha. Yani musafir adam 3 gece gündüz boluş gerek. Yani 72 saat mas tarsa bolat ekan. Saparda жүрген себеп saparda ошонго уруксат берилген шариятта пайгамбарыбыз хадистери бар. Ошондуктан ал 72 saat тартып жүрсө болот экен. 3 күндөн кийин ал чечип жана жаңылайт. Эми ушул bir gece gündüz тартат дегенде качандан башталат бул? Бул качандан иштей баштайт бул мас. Чүнтү качандан бул дарасыздыкты тосалат бул деген маселе бар. Ушул маселени айтайын деп жатат. Бул жакта ваптидаул мудда, yani мөөнөттүн баштаныштыгы. Ошо 24 saat кайерден чөчү иштешти баштады. Ушул болуп жатат. Yani азыр муким адам болсо жана мусафирга да экөөсүгө дагы мин вактил хадас. Даратсыздыктан баштап болот экен. Кээ бир адамдар бай кийгениден эсептей берет да. Мен эртең бамдатка тургандан кийин ошол жерде мен мас кийип алдым эле. Масыны кийип алдым эле болду. Ошондон баштап кийинги бамдатка чейин эмес. Бул масыны кийгенсиз ал пайпак сыяктуу эле болуп турат сизге. Эми ушундай болду. Даратыңыз сынса кийин башталат. Мисалы 6-да азыр масыңызды кийген болсоңуз, 8-де бар даратыңыз сынды. Анда 8-ден баштап кетет ал. 8-ден баштап эсептелип кетет мөөнөт. Кийинги 8-ге чейин аны масыны тартып жүрсөңүз болот экен. Түшүнүктүү? Yani дарат сынгандан баштап болот экен. Кээ мас тарткандан деп алат. Yani качан биринчи масыга мас тартса, мисалы бамдатта ки пешинде мас тарткан. Пешинден эсептеп кеткендер уже алда туура эмес. Бул жер туурасы кайсы экен? Дарат сынгандан баштап болот экен. Даратың сынат, ошондон бул себеп сынганда бая дарасыздык келип путуңузга түшүп жатат да, ортодо масты бар. Тосуп калат эми, мастын үстүгө тосот, масты иштешти баштайт. Ошол жерден ишин аткарууду баштайт, сизден путуңузду тосуп турат. Дарасыздыкты өткүзбөй турат, ошондуктан ал убакыт эсептеништи баштайт ошол жерден. Wa in masaha muqim summa safar. Эми азыркы мусафир жана муқим маселеси. Эгер бир муқим адам, бул маселеде көп сурала турган маселе негизи. Бир муқим адам, сапар кылбаган адам мас тартты, эртең менен кийди, ошол путуну жууду, масыны кийди. Азыр эртең менен кийгенбиз. Асырга барып сапарга чыгып кетип калды.
Асырға барып сапарға кетті. Мысалы Бишкекте жашайды эле, асырға болды, Ошко жөнөп кетти ал. Ошко жөнөп кетти, мисалы ол жак кетти, ал 3 күн тартыш керек. Сапарга чыккан адам 3 күн мастыга мастарса болот. Сумма сафара дейт, кийин сапар кылды. Qabla tamami muddatihi дейт. Мөөнөт толук болбостон туруп 24 саат болбой туруп сапарга чыгып кетти ал. Эрте менен кийде Шамда чыгып кетти, же асырда чыгып кетти, же Куптанда чыгып кетти, кийинки бамдатка чейин турбады ал. Анда эмне кылат ал? Атамма муддатал мусафир дейт. Мусафирдин мөөнөтүнү толуктай берет экен ал. Мусафир адам канча тартат эле? 3 күн тартат эле. Болду, ошол 1-күн боло эсептенет экен. Эми бамдатта үйдө эле. Магрибте, баягы шам маалында чыгып кетти. Шамды окуп туруп сапарга чыкса, акыргы эсептенет экен да. Ошол күндүн акырында сиз мусафир белеңиз. Анда сиз бамдаттан баштап мусафирдин өкмүн аласыз, 3 күн ошону толуктайсыз. Калган дагы кошо 2 күн кошо тартасыз. Ошондо 3 күн сизге бас тарткан болуп каласыз. Wa in aqama al-musafir, анын тескериси, сапарда жүрөт элеңиз. Ба'да ма масаха yawman wa layla, bir күн сиз 24 саат мас тарттыңыз, сапарда жүрүп, путуңузду чечип, жууганыңыздан кийин 24 саат болуп калды. Үйгө келсеңиз 24 саат болуптур. Ошол жерде эле чечесиз, кайсы маал болсо да. Же осум 2 күн мастыга мас тарткандан кийин сиз үйүңүзгө келсеңиз, ошол жерде сразу чечишиңиз керек. Неге сизге убакыт өтүп кетти ал. Себеби акыры эсеп дегенибизде сиз акырында сиз муким болуп калдыңыз да. Үйгө келип калсаңыз, сиз үйдө туруп 2 күн тарткандай эле адам сыяктуу болуп каласыз. Анда тезиден чечишке туура келет аны массаны. Wa illa дейт, эгер 24 саат болбогон болсо, ютим yawman wa layla дейт. Анда bir 24 саатты толуктаса болот экен. Сапарда жүрүп, мисалы, аны путуңузду чечип жаңылагансыз, бирок 10 саат эле болду кийгениңизге, сапарда жүрүп. Үйгө келип калсаңыз, кааласаңыз чечсеңиз болот. Кааласаңыз 24 саатты толуктасаңыз да болот экен. Үйгө келгенден кийин чечпей, 24 саатты жеткизип кийин чечсеңиз болот экен, жайыз. Wa fardul mashi qadru 3 asabi'a min asghari asabi'il yadi дейт. Эми ошол мастыга мас тартуунун фарзы канча? Кайсы нерсе фарз болот? Бул жерде кол манжаларынын, ошол 3 манжанын көлөмүнчө чыгыштыгы фарз экен. Ошол баягы мастыга мас тартканда жок дегенде ушу 3 манжанын изи чыгыш керек экен. Колуңузду суулап мастыга мас тартканыңызда 3 манжанын изи мастыга чыгып турса, ошол фарз аткарылат экен. Себеби бул азыр 3өсү болуп жатат, 3өө бул hukmul aksar hukmul kul болот. Ala zahiri muqaddami kulli rijlin дейт. Ар бир путтун алдына тартылат мас тартканда. Анын үстүнө. Түшүнүктүү? Масынын үстү жагына тартылат, анын астына тартылынбайт. Үстү жагына мас тартабыз, ошол тартканда ошол кызылашка карап тартылат негизи. Бирок тартылганда бир эле жолу тартабыз. 2-3 жолу тартпайбыз. Bir жолу тартып коебуз, ошол менен бүтөт. Себеби сүннөт өзү bir жолу да. 3 жолу тартыштык сүннөт мисалы мастыда. Мас тартканда. Bir кол менен оң колун бул путка, бул колубуз менен сол путка тартып коебуз. Bir эле жолу. Башкада мас тартканда bir эле жолу мас тартылгандай, бул мастыга да мас тартканда bir эле жолу болот. Себеби көп жолу тартсак аны жууп салган болобуз да мастыны. Болбой калат. Жана мас тартканда анын оң жагына, сол жагына, же болбосо асты жагына тартпайбыз да, үстүнө мас тартуу ошол сүннөт. Эми мас тартуунун сүннөттөрү экен. Ва сунануху сүннөттөрү маддул асаби'i mufarrajatan min ru'usi asabi'il qadami ila as-saq. Манжаларды тартып жатканда азмаз ачып мас тартат экенбиз. Манжаны колдун манжалары азмаз маны жумуп албайбыз, ачабыз. Ошол менен мас тартабыз. Яны ошол путубуздун манжаларынын учудан өдөгө карап тартабыз. Ошол балтырга карап тартат экенбиз. Ваян кулу масхул хуф. Эмда ошол мастыны сындыруучу нерселер экен. Ваян кузу масхул хуффи арбаату ашия. Мазыны сындыра турган нерселер 4 нерсе сындырат экен. 4 нерсе масыны сындырат экен. Биринчи эле куллу шайин янкудул вудуа дейт. Дарат сындыра турган ар бир нерсе мастыны да сындырат экен. Биз дарат сындыра турган нерселерди алганбыз. Ошолордун ар бирөөсү бул мастыны да сындырат. Жел чыкса, мас даратың сынап эле, анда масыңыз да сынат, жел чыккан дарат алганда да мас тартасыз. Азыр эки путубуздун бирөөсүнө
Su жетіп қалды. Азыр башында айтқанымыздай, bir putunuz суға кіріп кетті. Bir mасы менен суға түшіп кеттіңіз. Бирөөсү. Анда экөөсүн дагы чечишке туура келет. Себеби бирөөсү жуулуп калды, бирөөсү жуулбай турат. Азыр айтканыбыздай, жуу менен масты чогуу кылган болуп каласыз. Эми төртүнчүсү бул масынын даратын сындыра турган нерселерден мудийюл мудда. Мөөнөтү бүтүп кала турган болсо, 24 саат бүттү, 72 саат бүтө турган болсо, анда чечебиз. Иллам яхаф захаба риджлихи дейт. Бирок ошол мөөнөтү бүтүп калса чечүү керек экен. Эгер ошол путуну ооруп калуу коркунчу болбосо дейт. Эгер ушундай бир сууда бая сууктукта турасыз, 40 градус Сибирде турасыз. Бирок 24 саат бүттү, же болсо 72 саат бүттү. Ал жерде бай түкүрсөңүз түкүрүңүз катып калып жатат. Чечип путуңузду жуам десеңиз, путуңуз суу куруп кетет. Мисалы ошондой деңгел. Ошондой бир маселе болуп жатат. Анда кандай кылат ал? Мөөнөт бүттү. Путtu жууш керекпи? Жок, азыр жуусаң ал жерде ошондой бир кыйын абал болуп калды. Путуңду суу куруп кете турган деңгелде болуп жатат. Анда мөөнөтү бүтсө да чечпейт экенсиз. Масыга мас тартып жүрө берет экенсиз, баягы жабиранын өкмүдө болуп калат экен. Чүпүрөк байлап бир жериңиз кесилсе, байлап мас тартып жүрө бересизби? Качан айыгып кетсе кийин бүтөт ал. Ошол сууктан чыгып кеткенинче тартып жүрө берет экенсиз масыга. Çünkü bir жақсы жер табылганга чейин, bir жылуу жерге барып, bir жылуу суу тапканга чейин ошол жерди тартып, кийин ошондой жерге барганда кийин алмаштырып алсаңыз болот экен. Ошондуктан иллам яхаф захаба риджлихи минал барди дейт. Эгер сууктан коркпосоңуз, анда чечишиңиз мүмкүн. Wa ba'da thalathatil akhira. Эми азыркы акыркы үчөөсүдөн кийин баягы масыңыз чечилип кетсе, же болсо экөөсүнүн бирөөсү сууга түшүп кетсе дедик, же болсо мөөнөтү өтүп кете турган болсо, гасала риджлайхи факат деп жатат. Путуну гана жууп коет экен. Даратыңыз толук албасаңыз да болот экен. Түшүнүктүү? Мисалы азыр мөөнөт 24 саат бүттү. Сизде даратыңыз бар, бирок бутуңуздун дараты бүтүп калды. 24 саат болуп калды. Бирок калган үстүндө даратыңыз турат. Анда путту өзүнү жууп эле кайра кийип алсаңыз болот экен. Кол бетиңиз жуубастан. Же болбосо бирөөсүгө суу жетип калса, суу тийип калды, путуңузга суу кирип кетти. Аны путту өзүн чечип эле кайра кийип алсаңыз болот экен. Же бирөөсү путуңузду тартып масыңызды чечип койду. Анда экинчиси дагы чечип жууп алып, кайра кийип алсаңыз болот, эгер даратыңыз болсо. Үстүңүздө даратыңыз болсо экен. Вала яжузул масху ала имаматин. Эми акыркы маселебиз селдеге мас тартуу жайыз эмес экен. Азыр башка селде кийип алган, же болсо шапка кийген, ошондой нерселер болсо, бай сууга экен шапкасын чечкиси келбей жатат. Ошонун үстүгө эле мас тартып койсом кандай болот? Десе, жок, жайыз эмес экен бул. Түшүнүктүү? Себеби ал мындай айтканда кыяс менен сабит болбогон нерсе да, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү менен сабит болуп жатат. Ошондуктан ал жайыз ал. Себеби пайгамбарыбыз андай селдеге мас тартпаган. Окалан суатын же топусуна мас тартканга жайыз эмес экен. Ва буркуин же болбосо аялдардын алды никап боло турган болсо, ошо никаптын үстү бетти жуубай эле ошонун үстүгө мас тартып койсо кандай болот? Мисалы эркектер көп экен, жүзүн ачпай эле ошол жүздү жуубастан мас тартып койсо жок болбойт. Мас бетти үстүнөн чүпүрөктү никаптын үстүнөн мас тартканга жайыз эмес. Ва куффазайни же болсо перчатка колкап кийип алган болсо, ошолордун үстүнөн дагы мас тартканга жайыз болбой калат экен. Себеби азыркы масх, өзү мастыга мас тартуу деген нерсе ал кыяс менен сабит болбогон, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен сабит болгон. Түшүнүктүү? Биздин акылыбыз менен сабит болбогон да бул. Бул сүннөт менен пайгамбарыбыздын айтуусу менен сабит болгондугу үчүн ага башка нерсени кыяс кыла албайбыз. Ага башка нерсени салыштыра албайбыз. Ошондуктан ошол шариятта айтылган нерсеге гана мас тартабыз, андан башка нерселерге мас тартуу жайыз болбой калат. Валлаху алам бисаваб.